Assalamu alaikum dostlar. Amansыздарбы барыңыздардын ыйык Рамазан айында кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Окуган таравих намазыңыздарды Аллах Таала кабыл кылган болсун. Анан 2-3 күндөн бери ушул соц тармактарда оштун мэри алмашып, ордуна Жанар Акаев барды. Жанар Акаев кандай иштейт, бул эртең менен туруп чуркайбы, чуркабайбы деп ушуну мындай маселе кылып сүйлөшүп атасыздар да. Мен жеке оюм Жанар мындай мыйзамдуулук жагына көбүрөөк көңүл бурган бала. Мындай иштейт, андай иштейт, бири-бириңиздерге айтып жаман көрмөңүздөр. Кандай иштейт, эми азыр алдында убакыт көргөзөт. Жанардын ишти алып баруу процесси кандай жүрөт, кандай иш алып барат, шаарга кандай нерселерди жасайт, эми алдында көрөбүз аны. Ошон үчүн аны мындай иштейт, андай иштейт деп бири-бириңиздер менен орозодо тартышпай эле, бирок бир нерсени баса белгилеп айтып кетишим керек. Бул жеке менин оюм. Буга чейин Ош шаарына, Жалал Абадка, мен Ош менен Жалал Абадка көп барган инсан катары, Жалал Абадтык инсан катары бир нерсени айтып коеюн. Ош Жалал Абад шаарына канча мэр келди, бирок ошолордун арасынан эң мыкты иш алып барган, эң мыкты мэр мен оюмда Токторбаев Жеңиш Шермаматович болду. Ал кишинин эмгегин унутуп койгонго болбойт. Аны жана шибегени капка ката албайсың дегендей эле ал кишинин жасаган жумуштарын, эмгегин айтпай койгонго болбойт. Бир дагы мэр Жеңиш Шермаматовичтей иштегенин көргөн жокмун мен. Ал кишибизге, агайыбызга дагы Кудай бекем ден соолук берсин, ишине ийгилик берсин, үй бүлөсү менен аман болсун, мамлекетибизге далай жакшы кызматтарды кыла берсин. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун.